Урматтуу Москва шаарында бекендештер группа контакттары менен максимал түрдө бөлүшүңүздөр. Кыргыз бекендештерибиз метро Минскиде аябай көп ушундай чогулду. Видеонун аягына чейин биз менен болуңуздар. Бекендештер мына реестр боюнча башка бир маселелер боюнча келсеңиздер 2 күн бою юристтер, адвокаттар бекер консультация берет экен. Мына көрүп уже бере баштады мына юристтер. Анасыздар бул жакта? Абдан жакшы. Мен былтыркы мурдачылыкларына да келгем. Анда баягы чакан жерде уюштурду эле. Мына быйыл Курман айттын урматына деп мечиттин жанында абдан жакшы жерде уюштурулуп. Всем салам алейкум. Мы компания Экопрод, производители колбасной продукции и деликатесной. Приглашаем вас на Намат-базар 7-8 июня с 11 до 8. Приходите. Сиздер бүт кыргыз эли көрүп атат. Негизи Намат-базары жактуу, биринчи жолу келишиңизби? Бул экинчи жолу келишибиз. Жакты аябай. Продукциялары бар. Ошо. Өзгөчө эмнеси жакты? Бардыгы биздин элибизден келип ушул жерде Москвада дагы өнүгүшүп, өздөрүнүн продукцияларын чыгарышып, торт жасаган келиндер, кол өнөрчүлүк менен ашеке буюмдары бар, жакты кийимдери. Assalomu alaykum. Биринчи жолу келишиңизби бул шаарга? Жок, жылына келем. Жылда келем. Өзгөчөлүгү бүгүнкү өзгөчөлүк кандай? Башка жылда салыштырмалуу. Бозуй тигилиптир. Атмосфера башкача. Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз. Ассаламу алейкум, урматтуу Учкунбек YouTube каналынын катталуучулары. Биз метро Минскидеги Номад базарына келип калдык. Номад базары тегиле Москва шаарында 4-чү жолу өтүп жаткан учуру. Негиздөөчүсү жана уюштуруучусу Айпери Канатбек кызы. Тегиле көз кубанарлык, жүрөк жылыткан бир иш-чара десек болот. Башка улуттардан келип, биздин кыргыздарга сыймыктанып, кыргыздар негизи аттан түшсө салттан түшпөйт дейт. Мына келген конокторго колуна суу куйдуруп, борсоктон ос тийгизип төргө отуртат. Өзгөчө бир керемет кеч десек болот. 7-8 июнда эртемек 10-дон кечки 8ге чейин өтө сонун бир ярмарка, иш-чара десек болот. Бул жерден кыскасы издеген нерсени тапсаңыздар болот. Толугураак маалыматты Айпери менен толугураак чалдырайлы. Арбаңыздар, Москвадагы мекендештер, айтыңыздар марек болсун. Биз 4-чү көчмөндөр жарманкеси Намат-базарды баштадык. Бул жолкусунда Духовное управление мусульман Москва менен биргеликте Минский метросунда Мемориалдык мечиттин алдында кылып атабыз. Сиздер айтып кеткендей эле, биз бул жакта бир гана өзүбүздүн ишкерлердин кызматын, алардын товарын көрсөтпөстөн, өзүбүздүн баягы улуттук баалуулуктарыбызды көрсөтүп, ушинтип башка улуттарга чагылдыруу. Ооба, башка улуттагыларга кыргыздын үрп-адатын, када салтын, кийимдерин ооба. Ошол себептен бул жакта боз үй курганбыз, бул жакта балдарыбыз ушинтип колго суу коюп тосуп алышат, борсок менен ос тийгизишет. Бир чекеден ярмаркадан тааныштырып өтө берсек, өзгөчөлүктөр менен, Бул жактан баштабайлыбы, бул жактан баштайлы, бул жактан баштайлы. Бул жактагылар. Бул жактан баштасак, бул торт марал, биздин торт марал, Намат-базардын дайымкы катышуучусу, маралдары быйылкысы бул жолкусунда айтка карата майрамдык баягындай маанай тартуулайлы деп, өзлөрүнүн кардарларына ушундай 7 түрлүү техника кылып атат. Оюнда уюштуруп атат да, ошол базар ушуларды Ушул жерден канча миң соода кылгандар бар эле бул белектер? 3000 рубль соода кылгандар, 3000 рубльга соода кылган кардарлардын арасында ушундай белектер ойнотулат. 2 күн гана. Ооба. Биздин кондитерлер, Москва шаарындагы кондитерлер аябай баягындай берешен болушту. Себеби дегенде Рамазан айында биз благотворительный вечер кылбадык беле. Ошол жакта алар Намат-базарга катышканга орундуктарды 160 000 рубльга алышкан. Ал акчалар толугу менен благотворительностька кеткен да. Бул жолкусунда болсо ошол келген кардарларды өзлөрү баягы майрамдык маанайды тартуулаш үчүн ушундай кылып атат. Анан тигил жакта дагы бир кондитерибиз бар. Анда көрсөтөбүз, э? Андагы азыр Бул кыргыз үйдө кимдер бар? Кимдерди көрсө болот? Боз үйдө Бул жакта киргенибизде, бул жакта биздин апабыз небересине баягы сайма сайгандай үйрөтүп отурганды чагылдырылганбыз, ооба. Бул жакта болсо кыргыз сатылат, бардыгы. Бул жактагылар сатылат. Бул Кыргыз Кербен деген дүкөнүнүн изделиялары. Ошо кыргыздын када салтын, ошондой буюмдарын, кол өнөрчүлүгүн көрсөтүү максатында. Так, бул киргенде эле бир адамдан бир китеп
Бабыка экен да булар? Ооба, бабака бир адамдан бир китеп долбоору. Булардын баягы бизге концепциясы жагат, ошон үчүн ар дайым чыгарып биз менен Жаштар китеп окууга үндөгөн өтө сонун бир. Негизи эле кыргыз халкын китеп окуганга чакырышат. Анан бул жакта азыр актуалдуу болуп аткан азыр негизи эле ошо Москва шаарында баягы документ жактан кичине Юридикалык маалымат жактан. Ооба. Москва шаарында азыр ошо документ менен неме боюнча баягы оорчулуктар болуп атат го. Ошол себептен бизде ар юрист компаниясы бул жакта 2 күн бою адвокаттар, специалисттер бекер консультация берет, келип өз суроолоруңуздарга, көйгөйлөрүңүздү чечип, ошо жооп алып кетсеңиз болот. Ооба, мекендештер. Бул жакта уже адвокаты работают. Мекендештер мына реестр боюнча башка бир маселелер боюнча келсеңиздер 2 күн бою юристтер, адвокаттар бекер консультация берет экен. Мына көрүп атасыздар. Уже бере баштады мына юристтер. Андан сырткары бул жакта. Андан сырткары бул жакта болсо Казань шаарынан келген Сабыр деген айымдар дүкөнү. Бул жакта ошол бизде бир гана кыргыздар эмес, биз негизи ошо көчмөн калкын катышат да. Бул жакта ошо Татарстандан келген бренд өзлөрүнүн татарский узорлору менен, концепциясы менен. Бул жакта болсо Орус улутундагы мусулман айым Анна художник өзүнүн ушундай өзгөчө изделиялар менен анан атайын ошо Номад базарга карата көчмөндөр жарманкасы деп атайын ошол узорду разрабатывать этип чыккан да. Ушундай баягындай необычный кызыктуу буюмдарды алса болот. Бул жакта болсо немеге Палестинага жардамга кетет. Бул Алиф Палестин дүкөнүнө соода кылганда ар бир ошо түшкөн акча Палестинага жардамга кетет да. Бул жакта биздин улуттук зер буюмдар ошондой эле колго жасалган атайын костуктар айымдар үчүн. Анан бул жакта айта кетчү нерсе благотворительный Номад базардын ичинде благотворительный проект баштаганбыз. Красивые сердца деген. Бул негизи Номад базардан башталышы ошол благотворительный ярмаркадан башталганда 4 жыл мурун Арузат кызыбызга неме кыламыз, благотворительный ярмарка кылып, анан ошол жактан ишкерлердин суроо талабы менен кийин зарабатывать этип анан чыгарган идея. Ошол себептен бул жакта бизде ар дайым Номад базар мындай айтылбаса дагы благотворительный иштерин кылып келет. Анан бул жолкусунда ошол красивые сердца деп проект баштадык. Бул жактан алган соода кылган ар бир акча благотворительностька кетет. Бул жерде да өзгөчөлүк, кол өнөрчүлүк, Ооба, бул биздин биздин туугандарыбыз казак эли. Может, вам слово дадим, да? Саламатсызбы? Мен кыргызча билмейм, казакча билем. Казакча айтып берейин ба? Мен кол өнөр мастермин. Осундай гипстен жасалып атырмын. Осундай казак негизи кыргыз түрлүү бирдей го. Осундай өрнөгүмен, немесе мусулмандын несі гипстин фигурасы, изображениясы жасайм. И казыр ошол жерде мастер-классты көрсөтөм. Бул жактан Саулежеден ушундай буюмдарды жасалган бойдон сатып алсаңыздар дагы болот. Анан ушундай кылып өзүңүздөр баягы жаш балдар өзлөрү боёп разукрашивать этип алып кетсе болот. Бул жакта ошондой эле татар улутунун өзүнүн баягы шириндиктер экен, национальный улуттук тамактары. Ооба. Татар туугандардын улуттук тамактары экен. Бул жакта биздин катышуучуларыбыз Казань шаарынан келди, түнү менен келишти. Бул жакта ошол торторубуз, гущенкалары. Бизде бир гана кыргыздар эмес, ошо башка улуттар дагы катышат. Анан бир гана Москва шаарынан эмес, башка шаардан дагы келген катышуучуларыбыз бар. Бул жакта болсо Сирия улутундагы Мухаммад деген мырза экинчи жолу катышып жатат. Ушундай өзүнүн сирийский пахлавалары менен. Негизи бизге бир жолу катышып келген ишкерлер кайрадан кайтышат, себеби деген аларга биздин кылган мамилебиз жагат да. Бул жакта болсо Шүгүр дүкөнү. Москва шаарындагы мужской кийимдердин эң чоң магазини десек болот. Бул жакта болсо бул жакта Планета 300 кыймылсыз мүлк агенттиги экен, Ооба.
Планета 300, агентство недвижимости Планета 312, биздин ардайымқы партнер демирчүбүз аябай чоң салым кылат ушул Номад базар болушуна. Себебинде биз неме менен Планета 312 менен уже 3-4 жолу иштешип атабыз. Ардайым бул компанияны тандаганыбыздын себеби деген биз негизде үстүнө баягы доверие бар да, и компаниянын өзүнө дагы доверие бар. Москва боюнча чоң агентстволордон бири десек болот. Бул дагы кыргыздардын бул жакта болсо Датқайым кыргыз продукция менен Москва боюнча эң чоң дистрибьюторлор бардык баягы Москва шаарында болгон кыргыз дүкөндөргө эмне ушул Датқайым өзгөчө керемет. Салам алейкум, добрый день, здравствуйте. Компания Халялаш приветствует вас на Номад базаре, который проходит 7-8 числа на Минской улице при мечети Мемориальной. Компания Халялаш – это одна из старейших компаний, которая занимается производством колбасных изделий и деликатесов на рынке Москвы, Московской области, и также свою продукцию поставляет по всей России. Халал колбасалар да? Бул жакта Якопрот деген халал колбаса, бул ушу Москва шаарындагы баягы чоң компаниялардан бири десек болот. Десеңиз болот, бул жакта дегустация кылып, андан соң соода кылууга мүмкүнчүлүгү бар. Негизи мен айтам да, Номад базардан конфеттен баштап квартирага чейин алса болот деп, бизде ар дайымга катышуучубуз халал мармелад. Буну кыргыз ар бир адам чоңу дагы кичинеси дагы аябай жакшы көрөт. Хороший. Вот у нас есть лакрица, из корня солодки делается, из перца каенского. В основном мужчины берут. Вот если вы любите ездить на дальние поездки, чтобы не кофе пить, а чуть-чуть мармеладки остренькой в рот взяли, рассосали, эмоции, энергия появилась, и дальше еще 200-300 километров вперед. А вы первый раз? Нет, мы уже 3-й раз участвуем на этой ярмарке, нам очень нравится. Халися, расскажите, почему вы выбираете участвовать на Номад базар? Почему? Ну, потому что это атмосфера, это доброжелательные люди, это эмоции, это продажи, это общение. Получается, мы находим новых клиентов, новые знакомства. Плюс Номад позволяет нам расширяться в плане клиентуры, в плане общения. Мы в этом году, и дай бог, если все распродадим, поедем на Иссык-Куль. Машаллах. Так что все читаем дуа, амин, чтобы мы все продали и поехали. Все, спасибо большое. Хорошо. Кыргыздын кыйын кыздары деп. Дагы башка футболкалары бар экенде, бул жакта кыргыз күчтүү кыйын айымдардын изображениясы менен. Сол керемет кыргыздарды даңазалаган бир иш-чара десек болот. Ооба. Кол өнөрчүлүктөр, тегеле кыргыздар эмес, башка улуттар да келип, бул жерде өзүнүн нерселерин сатат, башка улуттар келип сатып алып атат. Өзгөчө бир керемет иш-чара десек болот. Ишкерлер үчүн өзлөрүн таанытууга, өзүнүн брендин, товарын таанытууга аябай сонун мүмкүнчүлүк. Башында айткандай эле, биздин кондитерлер аябай бирешен болду. Биздин ар дайымкы катышуучубуз Juma Factory кондитерлик үйү. Мирлан менен Жумайымдан бул семейный бизнеси. Бул жолкусунда ушинтип өзгөчө даярдык менен ушундай кызыктуу кылып торттун макетин жасашкан. Андан сырткары Juma Factory компаниясынан бүгүн эртең 7-8 июнь келип соода кылып, 3000 рубльга соода кылып, Турцияга 2 адамга жолдомо утуп алууга мүмкүнчүлүгү бар. Өтө сонун, керемет. Бул жакта болсо, ошо биз тараптан, уюштуруучулар тарабынан 1000 порция плов таратылат. Ар бир калуучу адамдарга таратылып башталат экен, Ооба. Мекендештер 1000 плов бар, жарнамада да айтылган. Мына уже таратылып келген конокторго берилет. Бул курбан айттык, майрамдык десек болот, майрамдык плов. Анан бул эртең да таратылат? Ооба, бул эртең дагы таратылат. Анан мындан сырткары бул мечиттин алдында эртең мененки саат 11-ден 12-ге чейин жаш балдар үчүн сахарный вата таратылат. Бекер. Ооба. Бул жакта болсо, атайын ошо жаш балдар үчүн сонун мастер-класстар уюштурулган, келип катышып кетсеңиздер болот. Урматтуу мекендештер, бул жердеги бардыгын чагылдырсак бир 3-4 саат убакыт кеткидей. Бир кыска нускалы жерлерин көрсөтүп койдук. Силер толук көрөм десеңиздер, бул жерге ошол эртемеки 10-дон кечки 8-ге чейин келе берсеңиздер болот. Убактыңыздарга карап,
Бул жерден ошол айпер башына өтө эле конфеттен баштап квартирага чейин тапсаңыздар болот. 7 июнь 8 июнь 2025 жыл метро Минская 2Б мечиттин жанында эле ушундай өтө сонун керемет иш-чара болуп атат. Барыңыздарды күтөбүз. Группа контакттары максималдуу түрдө бөлүшүңүздөр. Номад базарынын уюштуруусу Айпер айымга дагы жакшы комментарийлерди жаза кетиңиздер. Өтө сонун бир кыргыздар сыймыктануучу иш-чара десек болот. Москва шаарындагы мекендештер 7-8 июнь ар бириңиздерди күтөбүз Минский метросунда мечиттин аянтчасында.